Салам достор, бүгүн биз сиздер менен кантип бекем үй бүлө куруу керек аттуу курсту баштайбыз. Бул курс ИИ китепти индуктивдүү изилдөө ыкмасынын негизинде түзүлгөн. Англис тилинде Precept Ministries International деп аталат. Ушул миссия түзгөн, кыргызчага которгондо насаат кызматы деп которулат. Демек, бул курс насаатка бизди үйрөтөт. Бул курстун авторлору Кей Артур жана Давид Артур жана Би-Джей Лоусон. Мен бул видеодо бул курска кыскача киришүү жасайм. Ал эми эмки видеодон баштап биринчи сабакты баштайбыз. Бул курстун мазмуну кандай? Кыскача киришүү, кантип бекем үй бүлө куруу керек деген курска биринчи жума деген бул сабак. Ошондуктан биринчи сабак бул Кудайдын никеге болгон планы. Экинчи сабак эркектин никедеги ролу. Үчүнчү сабак аялдын никедеги ролу. Төртүнчү сабак никедеги мамиле. Бешинчи сабак никедеги сүйүү жана алтынчы сабак никедеги акча каражатын сарптоо. Ошондой эле никеге байланыштуу бул жакта камтылбаган темалар же суроолор болсо, комментарийге калтырсаңыздар болот. Ошондой эле каналга катталып, лайк басып, башкалар менен дагы бөлүшкөндү унутпаңыз. Ал эми бул курсту кантип окуш керек, кантип толтуруш керек? Эгерде бул курс сиздердин колуңуздарда болсо, же сатып алган болсоңуздар, ИИ китепти индуктивдүү ыкманын өзгөчөлүгү колуңуздардагы окуу куралыңызга ар кандай белгилерди койсоңуздар болот. Мен кыскача мисал келтирип берейин. Кантип бекем үй бүлө куруу керек? Мисалы, бул абзацта сиздер үчүн кандайдыр бир үзүндүдө сиздер үчүн маанилүү эсептеген сүйлөм же сөз болсо, аны белгилеп койсоңуздар болот. Мисалы, бирге окуйлу жана мен көрсөтүп берем. Бала чагында кичинекей кыздар никеге турар күнүн эңсеп, турмушка чыга турган колуктудай болуп кийинип, фата ордуна жоолук же сүргүнү жамынып ойногонду дайыма жакшы көрүшөт. Атасы жумушка кетип, ал эми апасы жана балдары үй тиричилиги менен алек болушуп, кечки тамакты даярдап жатканын чагылдырып, балдар жана кыздар бирге ойношот. Атасы иштен келип, аялын кучактайт. Андан кийин баары бирге тамак ичкени отурушат да, ошол күнү эмне болгондугу тууралуу маектешет. Мындай түйшүксүз күндөр азыркы жашоо талабы менен алмашып, кадимки үй бүлө тажрыйбасы бала чакта эңсеп келген кыялдардан алда канча татаалыраак экенин көрсөтүп турат. Азыркы убакта үй бүлөгө болгон түшүнүк ушунчалык бурмаланып жана сынга алынып, күйөө менен аялдын ортосундагы мамиле болуп көрбөгөндөй чабуулга дуушар болду. Мына ушул мен үчүн эскертүү сөздөрдү же сүйлөмдөрдү мен көбүнчө жашыл өң менен белгилейм. Ал эми абдан маанилүү сөз же сүйлөмдөрдү мен кызыл өң менен белгилейм. Бул сүйлөм, мисалы, мен кызыл кылып белгилеп коем. Демек, андан ары окусак, ажырашуу ар бирибизге түз болобу же кыйыр болобу терс алакасын тийгизди. Кирешелери ар кандай булактардан болгон аралаш үй бүлөлөр бүгүнкү күндүн эталону болуп калды. Ошентип, азыркы коомдо кантип Кудайдын никеге болгон планына ылайык жашай алабыз? Демек, бул мен үчүн маанилүү, ошондуктан мен муну кызыл кылып белгилеп коем. Кантип Кудайдын никеге болгон планына ылайык жашай алабыз? Алдыдагы 6 жуманын ичинде нике кантип негизделгенин, эркектин жана аялдын никедеги ролун, никедеги мамиле, сүйүү жана никедеги акча каражатын колдонуу принциптерин карайбыз. Бул курсту изилдеп жатып силер Кудай көрсөткөн үлгүдөй өлүмдөн башка эч нерсе ажырата албаган бекем үй бүлөнү кантип куруу керектигин биле аласыңар. Демек, бул сүйлөм дагы мен үчүн өтө маанилүү. Анткени Кудай көрсөткөн үлгүдөй өлүмдөн башка эч нерсе ажырата албаган
бекем үй бүлө мен үчүн абдан маанилүү. Ошол себептен ушундай кылып кызыл өң менен белгилеп койдум. Сиздер өзүңөр каалаган түстү, өзүңөр каалаган белгини тандап алсаңыздар болот. Демек, кантип бекем үй бүлө куруу керек деген курска кыскача киришүү ушундай. Эмки сабакта биз биринчи сабакты баштайбыз. Ал сабакта биз Кудайдын никеге болгон планын, нике кантип негизделгенин карайбыз. Эмки сабактан көрүшкөнчө.